Биреги Бишкек Ош автожолунун 547-чакырымында жети агыраак айтканда Сузак районуна караштуу Ырыс айыл аймагынын элдүү пункттары жайгашкан айылдардын чет жактарына атайын жөө адамдар жүрүү үчүн жасалып жаткан тротуарлардын тосмолорун жасоого буйрутма бергендер Азербайжан өлкөсүнүн Азвит фирмасы болсо, ал эми аткаруучулары Бишкек шаарында жайгашкан аэродром жол курулуш мекемеси. Алар Жалал-Абад шаарынан жол курууда жөндөмү бар курулушчуларды тандап алып иштетишүүдө. Иштер бирок жакшы, баардык нерсе жакшы убактында келип атат. Биздин журтбаштарыбыз жакшы, мына Кудайга шүгүр, көңүл буруп атат элге. Баардык нерсеге көңүл буруп атат. Иштер жакшы жүрүп атат, Кудайга шүгүр. Учурда Беговат айлампа жолунан Сузак айлампа жолуна чейинки аралыкта 30дай адам кичи жолдун эки ыптасына тосмолорду коюшуп тегиздешүүдө. Biz 15 janvardan beri şu yerде иштеп жатабыз. Кудай буйрса иш жакшы, анда агыр эмес. Акчаларды вактында берип турат. Камчылык жок. Şu иштеп жатабыз. Кудайга шүкүр, yangi правительство алмашып, yollar бүт ремонт болуп башталды. Азыр бар жок, жаш балаларда дагы кичине жакшы болуп калды. Безопасно болуп, жаш балалар мына тротуарларда жүрсүн деп кылып атабыз. Бул жерде катардагы жолчулар менен бирдикте кубаттуу техниканы башкарган адистер да эмгектенишүүдө. Алардын катарын оор жүк ташуучу автоунаанын айдоочусу Асилбек Айтматов толуктайт. Заманыбыз оңолуп, президентибиз аракети менен кыйла жерлер жакшы болуп калды. Мына жолубуз в общем нормально болуп калды да. Мына эми азыр тротуарлар калды, тротуарлардагы майга чейин асфальтта бүтөбүз да. Азыркы кезде мына ушундай эле ышы ыргактары Нокен районуна караштуу Момбеков айыл аймагында да жүрүүдө. Адистердин белгилөөсүндө март айында күн жылыса асфальттоо иштери да башталат. Маматкадыр Маматалиев, Тагайбек Акматов, Сузак району.